Тажиктер менен жүргөн кыргыз кыздарды аябай көп көрчү болуп калдым. Кээде ошол кызга тажикти кошуп бычактап салгым келет. Намысыма ошол арам акчага алданган кыздар тийип жатат. Мен Москвада аял менен турам. Аялымды үйдөн чыгарбаймын. Бирок канча да кыргыз кыздарын тааныбасаң да, башка улуттагы эркектер менен жүргөнүн көрүп жүрөгүң ооруйт экен. Канча да кыргыз кызын чет жерде карындашындай эле көрөт экенсиң деп жазган Facebook колдонуучу Москвада жашаган жигит. Assalamu alaikum, урматтуу YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Сиздер биздин каналга эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп жаздыңыздар. Подписаться деген кнопканы басып, оң жак жагындагы коңгуроочону да басып кетиңиздер. Ошондой эле лайк сөз түрдө басып коюңуздар. Улуу Памирдеги Вахан кыргыздары бардык мал жүгү менен Афганистандан көчүп, Тажикстанга ооп келишсе, аларды кайра кайтарып, айдап ишкени жалпы элибиздин намысына тийип, маанайыбызды бузду. Министр Руслан Казакбаев акыркы 2 аптадан бери ковидке чалдыгып, Баку шаарынан келе албай, бул маселени да колдон чыгарып ийиптир. Эмнеси болсо да афгандык карындаштарды мекенибизге көчүрүп келип, кучак жайып тосуп алалы. Атамбаев убагында алардан ооп келгендерди жакшы жайгаштыра алган жокпуз. Атайын интеграция программаларды иштеп чыгып, кенен каражат бөлүп, мал жанын көбөйткөнгө да ар кандай илеттерден дарлаганга сабаттуулугун жоюп, элге кошулганга шарт түзүү жалпы мамлекеттин милдети. Жумагүл оору менен алып урушуп жашагандан тажадым. Эки кыздын энеси Жумагүл 2 жылдан бери тери оорусунун бир түрү менен жабыркап келет. Анын оорусу түшүп кетип, ички органдарына дейре зыян тийгизген. Учурда балдар үчүн өзүн колго алып турган энеден жардамыңызды аябаңыз. Көкүрөгүмө чыккан кичинекей жара денемди каптап кетти. Мен Жалал Абад облусунун Базар Коргон районунун тургунумун. Жашым 26да. Мектепти аяктаган соң турмуш шартка байланыштуу жогорку окуу жайдан окуган жокмун. Жолдошум экөөбүз сүйлөшүп жүрүп 19 жашымда турмуш жолуна аттангам. Учурда экөөбүздүн 5 жана 2 жаштагы кыздарыбыз бар. Экинчи кызымды төрөгөндөн кийин тактап айтканда 2018-жылы жаз айында сол көкүрөгүмдө кичинекей кара нерсе пайда болгон. Ортпагандан кийин бекапар эле жүрө берчүмүн. Ошол жара чыккандан баштап эмнегедир башымда көп ооруй турган болду. Анда деле баш оорумдун себебин башкадан көрүп маани берген жокмун. Күз айынан баштап ал экинчи көкүрөгүмө, бетиме чыга баштады. Ошентип көбөйө баштаганда ооруканага барсам, болчанка деген диагноз менен 10 күн жатып дарыланып чыккам. Андан кийин дагы 2-3 ирет ооруканага жатып дарылангам. Бирок бир жери кеткени менен экинчи жериме чыга берди. Bir ret yüzge bir апа келип калды. Ал киши шарап ичип алып, тамак ичпей оорунуп жатсаң кетет деп айткан. Ага ишенип бир жума оозума эч нерсе албай, курсагым ачып, чаңкасамдагы бозодон ичип жата бердим. Дене табым көтөрүлүп чыйрыкканда ошоктун оозуна барып отура калчумун. Мындан жакшы болбой эле тескерисинче анча-мынча жерде бар жаралар жайылып чыгып ириңдеп кетти. Ошондо ооруканага барсам өтүшүп жүрөккө бере баштаганын айтып, кардиологко жиберишти. Ал жактан анализдерди тапшырып, жыйынтыгында жүрөгүмө, муундарыма берип, мындан улам гемоглобиним 40 болуп калганын билдим. Мындан сырткары сол көкүрөгүмдө кандайдыр бир без бар экенлигин айтышты. Ушуга сарсана боло берип, кант диабети менен ооруп калдым. Ошентип бир убакта бир нече оору менен алып урушуп жатам азыр. Кыздарым үчүн өзүмдү колго алдым. Денемдеги жаралар башында кычышып же оорубаганы менен жайылган сайын кийимдериме жармашып, ыңгайсыздык жаратчу болгон. Гезит коюп жүрдүм. Андагы жармашып чыгарган азап эле. Гемоглобиним төмөн болгонго көзүм көрбөй, өз алдынча баса албай калгам. Ошондуктан бир туугандарым дайым жанында болуп, тамак ичирип тосуп калышкан. Суюктукту түзүкчө менен ичүүчүмүн. Башка тамак жечү эмесмин. Азыр Кудайга шүгүр, дарылануу жыйынтыгын берип, жаралар кете баштады. Бирок жүрөгүм ойноп, демим жетпей кала берет. Дагы деле алсызмын, жакшы баса албайм. Эс тутумум дагы начарлап баратат. Көкүрөгүмдө без экинчи жагым өтүп кетиптир. Шалдырап эле жата бергендиктен үй жумуштарынын балдарынын жүгү жолдошумдун мойнунда. 1 саатка жумуштап кетсе, бир күн өтүп кеткенде кыйналып калам. Колумда сууга салсам ириңдеп кетет. Күнүгө дарын жардам менен уктайм. Айтор 2 жылдан бери жашоо кыйын болуп жатат. Мындай азаптуу оорунун айынан стресс болуп да жүрдүм. Адамдын ою күлүк экен. Жаман ойлор да келип жүрдү. Азыр кыздарым үчүн өзүмдү колго алдым. Ушул убакытка чейин бир туугандарыбыз жардам беришти. Эми элден жардам сурайм. Азыр бизде акча сууда эле кетип жатат. Себеби денемдеги жараларга жүрөккө каршы дары, витаминдерге эле
Айына 10 000 сомдой каражат жумшайм. Дарыларымды убагында ичпесем оорум күчөп кетет. Ошондуктан дайыма жаныма салып жүрөм. Жолдошум көп учурда мен жанында болуп, кээде гана жумушка чыгып турат. Бизге ушул убакытка чейин бир туугандарыбыз жардам беришти. Дагы деле колунан келгенин көтөрүп келишет. Өзүбүздүн болсо үй жайыбыз жок. Азыркы тапта убактылуу менин ата-энемдин үйүндө жашап жатабыз. Эми акча чогултуп борбордо ооруканага барып дарылангым келет. Бирок акча маселеси тушап турат. Боорукер адамдар жардам берип, бир аз акча болсо борборду көздөй учкудай болуп турам. Анткени ууру менен алып урушуп жашагандан тажадым. Эл сом номерим дейт Айгерим Токтогай кызы. 0774 53 80 80. Ушул номерге эл сомго которуп койсоңуздар болот экен.